Саламатсыздарбы, эфирде парламент берүүсү. Жогорку кеңештин эл аралык кызматташтыгы, эл өкүлчүлүк милдет жана жумадагы жаңы мыйзамдар тууралуу айтып бермекчибиз. Анонс менен таанышып алыңыздар. Парламенттик кызматташтык жана дипломатия. Төрага Талант Мамытов баштаган делегация КМШ парламенттик ассамблеясынын мааракелик жыйынына катышты. Айылдардын жаралуу жери мектептер. Аймакта жаңы мектеп куруу талаптары күчөдү. Эл өкүлдөрүнүн эл менен жолугушууларынан. Батпагандыктан бир партага 3төн отурсат да, чоң малдар дагы батпай атышат да. Кара Дарыя чек ара суусу жүздөгөн гектар аянтка жана үйлөргө коркунуч жаратууда. Тармактык комитеттин Сузактагы көчмө жыйынында райондун эң талуу маселелери козголду. Суу чоң келсе, кайра эле ошол бүт Алчар бабатына жерди суу алып кетет. Чырпыкты чынар кылган мугалимдер, депутаттын демерчилиги менен сынактан жеңген агартуучулар сыйланды. Ар бир окуучуга демерчи болуп турушубуз керек экен. Эми ушул жана башка жаңылыктар тууралуу кененирээк КМШ мамлекеттеринде парламенттик кызматташтык жакшырат. Мындай сунуштар Алматы шаарында өткөн КМШ мамлекеттеринин парламенттик ассамблеясынын 30 жылдык мааракесине арналган жыйында айтылды. Бул отурумга Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баштаган делегация катышып келди. Иш-чаранын башында парламент спикерлери Алматы шаарында 28 Баатыр Панфиловчунун урматына тургузулган даңк мемориалына барып, улуу ата мекендик согушта эрдик көрсөткөн жоокерлерди эскеришти. Иш-чаранын алкагында өчпөс отко да гүл чамбар коюлду. Андан соң көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата отурум болду. С самого начала своей работы ассамблея была нацелена на развитие связей с международными партнерами. Сейчас в нашем активе более 50 соглашений о сотрудничестве с международными парламентскими и иными организациями. Отурумда ассамблея түзүлгөндөн бери маданий, гуманитардык, саясий, экономикалык багыттагы кызматташтыкты кеңейтүү боюнча бир катар чечимдер кабыл алынганы, парламенттер аралык байланышты чыңдоо жаатында түрдүү саамалыктар жана долбоорлор ишке ашырылганы баса белгиленди. Төрага Талант Мамытов ассамблеянын түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу куттуктоо сөзүн сүйлөп, тарыхый урунттуу учурларга токтолду. Межпарламентское сотрудничество в рамках СНГ продолжает оставаться эффективным механизмом взаимодействия стран Содружества. С момента его образования на площадке Ассамблеи выдвигались важные экономические и политические инициативы, был реализован ряд значимых проектов в различных сферах. Нам есть о чем говорить, что обсуждать и чему учиться друг у друга. Деятельность Межпарламентской ассамблеи СНГ и проведение заседаний, в том числе и совместных выездных, это уникальные в своем роде инструменты развития межгосударственного сотрудничества. Төрага Талант Мамытов кесиптештерин Кыргызстанда өтүп жаткан бардык эл аралык иш-чараларга катышууга чакырды. Кыргызстан традиционно выступает за дальнейшее укрепление сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. В этой связи призываем все стороны Содружества принять самое активное участие в мероприятиях, проводимых в Кыргызстане в рамках объявления города Каракол культурной столицей Содружества в 2022 году. Белгилей кетсек, Жогорку кеңештин депутаты Искендер Матраимов көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясынын көзөмөл бюджеттик комиссиясынын төрагасы болуп шайланды. Депутат каржылык маселелер боюнча доклад жасады. Контрольно-бюджетная комиссия предлагает Совету утвердить долевые взносы 2023 год. Жыйынтыгында Россия федералдык жыйынынын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко ассамблеянын өнүгүшүнө салым кошкон инсандарга сыйлыктарды тапшырды. Анын ичинде Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытовго дагы мааракелик медалы ыйгарылды. Иш сапардын алкагында Кыргызстан парламент башчысы Талант Мамытов Орусия федералдык жыйынынын төрайымы Валентина Матвиенко менен жолугушту.
Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакалардын учурдагы абалы жана аны өнүктүрүү маселелери талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу тууралуу сөз болду. Алгач мамлекеттер аралык дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен да куттуктап төрага Талант Мамытов, Кыргызстан Россия менен мындан арадагы жигердүү өнүктүрүүгө кызыктар деди. Аба каттамдарына чектөөлөр алынганына ыраазылык билдирүү менен унаа жана темир жол каттамындагы жандандыруу маселесин көтөрдү. ЭИЭП келишиминде товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдын жана жумушчу күчтүн эркин жүрүүсү так белгиленгенин айткан Талант Мамытов Кыргызстан жарандарына карата миграциялык талаптарды жеңилдетүүнү өтүндү. Муну менен катар эки өлкө ортосундагы дипломатиялык мамилелердин 30 жылдыгын, ошондой эле Кыргызстандын ЭИЭПке мүчөлүгүн эске алуу менен кыргыз жарандары үчүн кезектеги миграциялык амнистияны өткөрүү мүмкүнчүлүгүн караштырууга чакырды. Ошондой эле Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов Казакстан парламентинин сенатынын төрагасы Маулен Ашимбаев менен жолугушту. Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата жогорку деңгээлдеги иш-чаралар мерчемделген. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев май айында Кыргызстанга расмий иш сапары менен келери күтүлүүдө. Бул иш сапар мындан аркы кызматташтыкты жигердүү өнүктүрүүгө өбөлгө болот деген ишеничтебиз, деди төрага. Муну менен бирге Маулен Ашимбаевди Кыргызстанга расмий иш сапар менен келип кетүүгө чакырды. Эки өлкө ортосундагы соода жүгүртүнүн көлөмү былтыр 1 миллиард АКШ долларына жеткенин белгилеп, спикер бул биз үчүн чек эмес, аны 2 миллиард долларга чейин жеткирүү мүмкүнчүлүктөрү бар, деди. Бул үчүн чек аралардагы өткөрмө жайларын ачып, тоскоолдуктарды жоюу менен жүктөрдүн жана жарандардын эркин каттамын камсыздоо зарыл. Чек аралар боордош жана өнөктөш өлкөлөр үчүн ачык болуусу өтө маанилүү деп белгиледи төрага Талант Мамытов. Сузактагы Өзбекстан менен чек ара болуп турган Кара Дарыя суусунун жээгин бекемдебесе, 600 гектар айыл чарба жери жана 50гө чукул турак жай коркунучта. Узап аткан аптада Жогорку кеңештин транспорт, архитектура жана курулуш боюнча комитети Сузак районунда көчмө жыйын өткөрүп, райондогу эң талылуу көйгөйлөр менен жеринде таанышып, чечүү жолдорун талкуулашты. Кара Дарыя суусу аркылуу Кыргызстан Өзбекстан менен 16 чакырым аралыкта чектешет. Өзбекстандын Пактабат участкасына чейин 11 чакырым суунун жээги бекемделген эмес. Мунун кесепетинен жүздөгөн гектар жер, 200 турак жай кооптуу абалга кептелген. Сел ташкынынан 1000 гектарга жакын айыл чарба жери суу алдында калган жана 50 үй жараксыз абалга келген. Суу чоң келсе, кайра эле ошол бүт айыл чарба багытына жерди суу алып кетет. Элдер чүй мал албайт, мындай дыйканчылык кылганга дагы жакшы жана көңүлү жок да, коркот. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов бул Сузактагы эң оор маселе болуп жатканын белгилеп, акча каражатын бөлүп берүүнү чечимге кийирүү зарылдыгын комитет мүчөлөрүнө айтты. Кара Дарыя рай борбордон алыс жана жолу да начар. Өзбекстан менен чектеш болгондуктан карым-катыш, соода сатыкты күчөтүү үчүн чек ара постторун ачуу керек, деди депутат Тазабек Икрамов. Чек ара ачык болуп, бири-бирине катташ болгондо жакшы болмок. Ошон үчүн ушул маселени да көтөрүп кеткен. Чек араны ачуу, элдерге бири-бири менен дыйканчылыктарын соода сатыкты жүргүзүү маселесин да карашыбыз керек да. Ансыз биз дотациядан чыгара албайбыз да бул айыл өкмөттөчү. Депутат менен министрликтин өкүлдөрү чек ара аймактагы чоң мааниге ээ болгон жолдун абалында көрүштү. Анын дээрлик жарымы былтыр асфальттанган. Аны аягына чыгарууну эл өкүлү Тазабек Икрамов айтууда. Министрдин орун басары Табалды Тилаев Кара Дарыянын бул негизги жолу быйыл планга киргизилгенин маалымдады. Комитет мүчөлөрү Курманбек айыл өкмөтүндөгү Тайгараев мектебин көрүштү. Дүйшөндү мектебиндей болгон өткөн кылымдагы 2 бөлмөдө 80ге чукул башталгыч класстын балдары окушат. Азыркы маалда шартыбыз оор, жамгыр жааганда мунулардан түшөт. Тамак, үстү дагы эскирип бүткөн. Иши кылса Кудайды сактасын деп элешип, өтө атабыз да. Ошон үчүн бизге эми заманбап мектеп куруп берсе деп суранып кетет элек. Чогулушка келген жергиликтүү тургундар кыш катаал болгондуктан чоң мектепке каттоо кыйын дешет. Архитектура жана курулуш боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Токтомамбет Сатышев Тайгараев атындагы мектепке кошумча 150 орундук окуу корпусун курса болорун белгиледи. Бирок ал кийинки жылдардын планында. Ушунун баарын жазып бар. Биз чечимге киргизели, макулбу? Анан өзүбүз көзөмөлдөйбүз бунун баардыгынчы. Комитеттин көчмө жыйынында депутаттар жана министрлер кабинетинин мүчөлөрү Кара Дарыя, Кызыл Туу өкмөттөрүндөгү ашар ыкмасы менен курулган бир нече мектептердин абалы, андагы билим берүүнүн шарттары менен таанышты. Ушул мектепти айтып өтүп кеттиңиздер. Мектеп 98-жылгы
табигат кырсыгына байланыштуу мектеп. Райондогу Караев, Сартбаев, Кызыл Байрак жана башка көптөгөн мектептер өткөн кылымда убактылуу курулуп калган. Ашкана, спорт зал, санитардык талаптар жөнүндө сөз жок. Калктын саны өсүп, класстарда балдар нормадан 2 эсе ашыкча. Жергиликтүү тургундар жолугушууда айылга мектеп курууну талап кылышты. 200 орунду мектеп, азыркы учурда бул жерде 550 окуучу окуп жатышат. Окуу класстары жетишпейт. 9 жылдан бери бүтпөй турган Каралмадагы мектептин чуулгандуу таржымалы өзүнчө узун сөз. Пайдубалы эмитен укаланып баштаган. 70-жылы биз окуп кеткенбиз. 10 жылга Фин тибиндеги жыгачтан курулган 10 гана жылга эксплуатация берип алат. Бирок бүгүнкү күнгө чейин окуп атабыз. Билесиздер, бул жерде багы суу басып, фундамент болуп турганда көтөрүп ошол жерде алдап кеткен фирманы палатадан көтөрүп кыйкырып жүрүп, азыр кичине ушул акыбалга келди. 492 объект бар бүгүнкү күндө, бүтпөгөн ушундай. Мамлекет боюнча. Ошол көйгөй 17,5 миллиард сомдук көйгөй. Буйруса мен ойлоп атам, азыр президент, урматтуу президентибиз өзү тапшырмай коюп атат бардыгыбызгачы. Жаңы мектеп сала бербестен, эски мектептердин баарын бүтүрөлү, анан жаңыга өтөлү депчи. Кудай буйруса, буну киргизебиз. Быйылчы, быйыл бүтүрөбүз. Эми бийлик өкүлдөрү өтө муктаж жерлерге типтүү мектеп курууну караштырат. Сузак районунда башталбай жатып токтоп калган оорукананын орду. Пандемияда шашылыш инфекциялык оорукана куруп башташкан. Пандемияда бүттү, ооруканада эстен чыкты дейт депутат. Ошондо 300 миңден ашык калк жашаган жерде инфекциялык оору отделение жок деген бул эми биз кандай өлкөдө жашап атабыз деген сөз да. Башталат, башталгандан кийин бүтөт. Себеп дегенде өлкө башчы, өкмөт, эл өкүлдөрүнүн да талабы ушундай. Мына ушундай көйгөйлөр менен таанышкан соң комитеттин депутаттары жана тийиштүү министрликтердин өкүлдөрү элдин катышуусунда чоң жыйын өткөрдү. Анда калың катмардын толгон токой проблемалары айтылды. Ар бир маселе боюнча жетекчилер чечүү жолдору тууралуу жооп беришти. Суроого үлгүрбөгөн тургундар өз проблемаларын кат түрүндө дагы берип жатты. Узап кеткен аптада Жогорку Кеңештин депутаттары региондорго барып иштеп, куржунун көйгөйлүү каттарга толтуруп келди. Жогорку Кеңештин депутаты Алишер Козыев Кара Суу районуна иш сапары менен барып, Барак айылынын жашоочулары менен жолугушту. Барак айылы ээлеп турган 208 гектар жер аянтын Өзбекстан Республикасына алмашуу жолу менен ордуна Кыргызстанга жакын жайгашкан Өзбекстандын Коргон Төбө районунун бирлешкен айылындагы жерлеринен алмаштырууну суранышты. Дыйканчылык иштери башталган мезгилден баштап Барак айылына сугат суу жетпей, Өзбекстан тарабынан берилүүчү сугат суусун көзөмөлдөө кыйын болуп жатканын билдиришти. Жогорку Кеңештин депутаты Арсланбек Малиев дагы Тоң районуна иш сапары менен барып, шайлоочулары менен жолугушуп, аймактагы эң көйгөйлүү проблемалардан кабар алып келди. Көл кыласында дагы негизги көйгөй мектептер болууда. Эл депутаты иш сапары менен барган Тоң районунда эң негизги көйгөй мектеп көйгөйү болуп чыкты. Барганда эле Башбаккан Болот Алаков атындагы орто мектеп чынын айтканда кулаганы калган. Бизге ушул жаңы ушул мезгилде ушул татта жаңы мектеп курулса жакшы болот эле. Биз өзүбүз ушуга ниет кылып, документтин баарын даярдап турдук эле. Жыртык тешигин баарын жамап, эскисин жаңыртып, ушундай акыбалда турабыз азыр. Аталган мектепти оңдоп түзөгөнгө караганда жаңы салган арзан болуп калды дешет жергиликтүү тургундар. Андан көрө жаңы мектеп болуп калса, өкмөттүн акчасына биз китеп болобу, ар кандай конкурстар болобу, бир жакшы жагына айылдын өнүгүүсүнө жумшасак жакшы болмок да. Жаңыдан башталган мектептин курулушу жакын арада бүтчүдөн эмес. Бул айылда таза суудагы чоң көйгөй. Арис программасына кирген менен курулушу уламартка жылып жаткан. Жол курулушу башталып калса алда кандай болот деген суроо күч. Эртелетпесек жол башталганда, кайра жол башталгандан кайра суунун эме трассасын караш керек болуп атпайбы ошочу. Ошого чейин жол жасалгыча ошонун баары бүтүп калса жакшы эле болгон атпайбы. Ал эми ушул эле райондогу Азиз Салиев атындагы мектепке балдар батпай калган. Мектептин эскилиги жетип, устундары ийилип, тирөөш тиретип коюп, эптеп абалдан чыгып жатышкан. Бул балдар деген 25 бала окуйт, 8 класс, батпагандыктан бир партага 3төн отурушат да, чоң балдар дагы такыр батпай атышат да, бүт баарында 3төн отурушат. Болот Мамбетова айыл аймагында да негизги көйгөй мектеп. Көксай айылынын мектеби жылга айыл тургундарынын күчү менен ремонттолот. Аталган айылдагы дагы бир көйгөй жол көйгөйү. Былтыркы мамлекет министрлик жагынан каржыланып келип 4 миллион 800 миң сомго 1 километрибиз асфальттанган.
Азыркы быйылкы жылдын эсебинен 1 километрибиз бар экен. Общий Тогуз булактын биздин чек-арадан бери карай 2 километр 800 метрди түзөт. Тоң районунун жогорку зонасында өзгөчө көңүл бура турган дагы бир орчундуу маселе бар. Ошол чуңкур булак деген бу сер салыныш керек болчу. Ошол бу сер да кечигип атат да. Эң район боюнча ушу биздин айылда суунун каатчылыгы билинип турат да. Ушу Тогуз булак, Көксайдыкта ошол чуңкур булак деген бу сер кечигип атат. Тогуз булак айылындагы Турсуналы Мырзаманбетов атындагы орто мектеп жарактан чыгып, окуучулар айылдын маданият үйүндө окуп жатышкан. Маданият үйүнүн абалы деле чеке жылытарлык эмес. Устундары ийилип, ным басып, дубалдарынан жарака кетип, араң эле туруптур. Бүгүнкү күндө биздин окуучулар ушул мектепте окуп атат. Азыр сырыс, абалы мына ушундай. Бияк негизи мектепке туура келбейт. Үстүндө азыр бизде 411 окуучу окуйт. Анан бияк офисный болуп салынгандыгына байланыштуу. Үстү азыр көп окуучуну көтөрө албайт. Аябай коркунучта турат. Азыр лестница дагы мынтип кылкылдап турат. Балдар окуп түшкөндө сынып кетти. Эсли сынып кете турган болчу болсо ага ким жооп берет? Бирок биз алдын ала алып, Кудай буюрса темесин жасайлы жатабыз семен. Жаңы мектеп башталган менен качан бүтөөрү белгисиз. Ушундай эле мектеп көйгөйү Калкагар айылында да бар. Дубалдары жарылып, окуучулар батпай калган. Ал эми четинди айылына айыл статусу керек. Балдары 5 чакырым алыстыктагы айылга барып окуп келишет. Шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгында номер 16 Нокен шайлоо округунан депутат Бактыбек Сыдыков райондогу Оңго чукул айыл өкмөтүнүн эли менен жолугушту. Анда эл өкүлү өтө курч чечилүүгө тийиш болгон реалдуу проблемалар менен министрлер кабинетинин мүчөлөрүнө тааныштырды. Кооптуу болгондуктан анча-мынчасы балдарын Чек арага танапташ Достук айыл аймагындагы 1950-жылдарда салынган мектепти экотехинспекция колдонууга болбойт деп бүтүн чыгарган. Чынында 21-кылымда эч ким мындай финтибиндеги эски мектепте окугусу келбейт. Бирок ушул мектепте да балдар батышпайт. Элдин санына жараша заманбап мектеп курулушу зарылдыгын депутат Бактыбек Сыдыков көтөрдү. Заключениялар бар. Мүмкүн эмес. Экотехинспекциянын бардык заключениялары бар. Нарушенияга барып келди, айлайда кайра. Курулушту чечүүчүлөр жагдайды өз көзү менен көрүп, мында 275 орундук типтүү мектеп куруу керектигине ынанды. Курулуш баштоого бардык тийиштүү даярдыктарды көрүү кызматкерлерге тапшырылды. Рес койбойт депчи, мына кечитен бери айтып атам. Быйыл акча бөлдүк бюджетте. Азыр тендерден өттү. Бүргөндү айыл аймагындагы жолугушуда болсо депутат Бактыбек Сыдыков эң зарыл жерлерге гана социалдык объекттер курулушу керектигин жергиликтүүлөргө түшүндүрдү. Аз гана калп жашаган айылдарда класстар балага толбой бош турат. Бул айылга да эл өкүлү муниципалдык транспорт уюштурган туура деп белгилеп, ал өз каражатына транспорт алып берейин деди. Эми документациясы мына жигиттерди ошончу менен алып жүрөм өзүм менен кошочу. Как школда даярдалган, бирок депутатка перепрофилинг өзгөртүшүлгөн. Арымжан айылында 8 жыл мурда башталган 100 орундук мектеп акчасы 100% берилсе да курулушу бүтпөй калган. Жергиликтүү тургундардын чыдамы кетип митингге да чыгышкан. Депутат Бактыбек Сыдыков маселени кабыргасынан коюп, чара көрүү керектигин айтты. Архитектура жана курулуш боюнча агенттиктин жетекчиси Токтомамбет Сатышев бул мектеп боюнча иште прокуратура карап, күнөөлүү адамдарга чара көрүүлөрүн белгиледи. Алар май айына чейин мектеп толук бүтөт деп убакыт берүүнү суранышты. Киров айылы Шайдан айыл өкмөтүндө да мектеп куруу зарылдыгы курч. Мында 192 орунду мектепте 500дөй бала билим алат. Бийлик өкүлдөрү мектеп куруу маселесин талкуулап, 275 орунду типтүү мектеп курууну пландаштырды. Ал эми Кызыл Кыштак айылында да бир топ жылдан бери бүтпөй турган социалдык объект бар. Сакалды айыл аймагындагы оорукананы дагы эл өкүлү көрүп чыкты. Эски имарат капиталдык ремонтко муктаж жана кошумча дарылоо корпус куруу зарылдыгы бар. Маселени жеринде талкуулашып, 9000 калпты тейлеген ооруканага 20 орундук имарат куруу чечими кабыл алынды. Депутат Бактыбек Сыдыков Нокен районундагы иш сапарынын алкагында аймактагы жолдордун абалын тиешелүү министрликтин өкүлдөрүнө көрсөттү. Кандай эртең булардын машинеси бир күндө талкалап койбойбу? Жок. Нормаларды карайбыз. Норманы менен кулатасыңарбы, снип менен как положено.
Бишкек Ош жолунун Жалал-Абад маданият участогунун айрым бүтпөгөн тилкелерин тездетүү, Кочкор Ата шаарындагы ички жолдорду оңдоого каражат бөлүү керектигин айтты. Министрдин орун басары ички жолдордун айрым жерлери быйыл жасала турганын маалымдады. Депутат аймактагы суу каналдардын, көпүрөлөрдүн абалы менен да таанышты. Ошондой эле район борбору экенине карабай, Масы айыл аймагында таза суу көйгөйү бар. Саркынды суулар үчүн канализация да жок. Иш сапардын жүрүшүндө депутат Бактыбек Сыдыков баштаган өкүлдөр Масы айыл аймагында суу тосмоого барышты. Адистер мындан 100 метр тереңдиктен ичүүчү суу чыгарышканын, бирок сууну бардык айылдарга жеткирүү үчүн насостук станция куруу керектигин айтышты. Ага 50 миллион сом талап кылынат. Маселе менен таанышкан соң министрлер кабинетинин өкүлдөрү анын үстүнөн иштей турган болду. Экинчи этап проектте уже линия водопровод болуш керек да. Уже көчөлөргө апарсак, элдер менен да сүйлөштүк, көчөгө алып кирип берсеңер. Депутат баштаган топ иш сапардын жыйынтыгында райондун активдери менен жолугушту. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көбүнесе ирригация, таза суу, курулуш проблемаларын көтөрүп, тийиштүү жетекчилерден жооп алышты. Андан тышкары мына ирригация жагынан өздөрүнүн айтышат. Көптөгөн быйыл жумуштар жасалат. Баягы суубуз башы жакшы, акырына келгенде суубуз түгөнүп калат, жерге сиңе беретчи. Ошондой баягы сиңбей турган, ушул акырына чейин жете турган кылып, бүт быйыл иштерди жүргүзөбүз. Бүгүнкү күндө 492 мамлекет боюнча социалдык объект баягы курулушу башталган, бүтпөй турат. Мамлекет боюнча 17,5 миллиард көйгөй. Бирок ошонго карабастан мына быйыл биз Новокен районуна 3 мектеп, 2 детский садик салайлы деп атабыз, жаңы. Бул капремонттон тышкары. Эл менен жолугушууда депутат Бактыбек Сыдыков аймактагы маселелерди чечүүгө быйыл көп каражаттар бөлүнүп, президенттин тапшырмасы менен чоң жумуштар жасалып жатканын маалымдады. Анын ырасташынча жол курууга быйыл 6 миллиард 600 миллион сом каралып жатат. 1 миллиард сом ирригацияга бөлүнүүдө. Бул каражатта Новокендин дагы үлүшү бар. Жогорку кеңештин депутаты Фархатбек Алимжанов дагы Ош шаарына барып, Туран Кичи шаарчасынын Сулайман-Тоо аймактык кеңешине караштуу айылдардын жашоочуларынын проблемаларын укту. Аймактын жашоочулары электр жарыгынын үзгүлтүккө учурашына көп таптанганы белгилүү. Депутат Фархатбек Алимжанов Кара Суу районунун Бабур атындагы орто мектебинин эмгек жамааты менен дагы кездешти. Мындан тышкары Шарк айылынын тургундары менен аймактык маселелер талкууланды. Өз кезегинде Фархатбек Алимжанов жогорку кеңештин депутаты катары аймактарды өнүктүрүүгө салым кошо тургандыгын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Элдар Сулайманов дагы Чоң Алай районуна иш сапары менен барып, аймактагы бир катар социалдык объектилердин абалы менен таанышты. Эл өкүлү жергиликтүү тургундардын көйгөйлөрүн укту. Климаттык шарты катаал тоолуу райондо проблемалар арбын. Райондун Кашка Суу айылындагы орто мектеп 1984-жылы курулган. Учурда 564 окуучу билим алат. Билим уясынын дубалдарынан жаракалар кетип, жыртылган полдоруна жамаачы салууга дагы мүмкүн болбой калган. Аталган мектеп авариялык абалда тургандыктан 7 жыл мурун жаңы мектептин имаратынын курулушу башталып, бүгүнкүгө чейин бүтпөй турат. Ушул мектептин бүтүп иштешин көрөр бекенин да ойлоп калганбыз биз. Көрбөй кетпейбизби деп ойлоп калгам мен мисалы үчүн. Кудайга шүгүр, азыр эми мына Акимович, депутатыбыз келди, мына көзүбүз шайлаган. Шулардан ишеним артып, алардан үмүт кылып турабыз. Ачык суу жана Кабык айылдарындагы орто мектептердин абалы деле жакшы эмес. Арасында сыз тартып көгөрүп кеткен класстар бар. Мындай шартта окуучулардын билим алуусу кооптуу экени айтпаса да белгилүү. Бул жактагы мектептерде компьютерлер тартыш. Ошондой болсо дагы билимге умтулган окуучулар информатика сабагын жакшы өздөштүрүп, олимпиадаларда алдыңкы орундарды алып келишүүдө. 5-тен баштап информатика предметин чыгып калды, ошого автоматически биздин баягы проценттер түштү да. Мурда биз 7-9 балдарына гана санайт элес. Ошондо азыр бизге жетишпеген 18 компьютер. 18 компьютер макул, мен анда өзүм алып берем. 18 компьютерди сизге жөнөткөн. Рахмат. Иш сапарынын алкагында депутат Элдар Сулайманов өрткө каршы күрөшүү жана жол тейлөө мекемелеринин ишмердиги менен таанышып, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен башталган райондук мамлекеттик администрациянын жаңы имаратынын курулушуна капсула салды. Депутат жолугушууда көтөрүлгөн жер, суу, жол жана мектептердин курулушу боюнча иш алып барарын билдирди. Азыркы кырдаалда биз ушул Чоң Алай районуна өзгөчө макам беришибиз керек. Анын үстүнөн да иштеп атабыз.
Буюрса мен ойлойм ушул берилсе бир топ жеңилдик болот да биздин ушул тургундарыбызга. Көбүнчөсү бул жерде эми өзүңөр көргөндөй эле ушул мектеп көйгөй садик ачуу мектебин алсак аябай начар абалда экен мектеп, аварийный состояниеде экен. Ал боюнча дагы мына биз кат жөнөтүп жогорку кеңештен ушуну титульный рискке киргиздик. 36 миң жараны бар Чоң-Алай району Оштон 300 чакырым алыстыкта жайгашып, кышы оор тоолуу аймак. Район боюнча жалпы 17 мектеп бар. Алардын 6-осунун абалы начар болсо, 3-ө авариялык абалда турат. Ал эми Талас шаарында дагы проблемалар жетиштүү. Шаардын ички жолдору жасалбай, таза суу менен толук кандуу камсыз болгон эмес. Мына ушундай социалдык көйгөйлөрдү Талас шаардык кеңешинин депутаттары жогорку кеңештеги кесиптештери менен биргеликте талкуулады. Жергиликтүү кеңештин депутаттары Талас шаарындагы көйгөйлөрдүн көптүгүнөн бөлүнгөн бюджеттин эч нерсеге жетпей жаткандыгын баса белгилешти. Талас шаарында ички жолдордун абалы, таза суу жана саркынды суу түйүндөрүнүн эскиргени чоң көйгөй жаратып жаткандыгын айтышты. 5 ташка кетчү жол, негизги жол Бердике Батыр айылы менен байланыштырып турат да. Анан ушул жолду дагы Бактыбек Каныбекович, Табалды Гапарович сиздер жардам берип 6 айдын эмеси менен да карап берсеңиздер жакшы болот эле. Жана жайлооңуздарды биз деле бар жүргөнбүз, билебиз. Сөз биздин мамлекет башчы Садыр Нуркожоевичтин министрлер кабинетинин төрагасынан да бизге тапшырма берилген. Туристтер бара турган жерлерге сөзсүз биринчи жол маселесин карагыла депчи. Ал биздин планда бар. Буюрса каржы маселеси чечилсе, биз бул сиздердин жолуңуздарды биз көңүлгө алабыз. Талас шаарында социалдык көйгөйлөр ондоп саналат. Атай кетсек, бала бакчалардын жетишсиздиги, медициналык мекемелерде шарттын жоктугу, флюора аппаратынын жана медициналык жабдуулардын жетишсиздиги айтылды. Талас районуна рентген аппараты келсе, флюора аппараты жок болуп атат. Бакайта районунда 2 аппарат тең жок. Кара Бура районунда рентген аппараты бар, бирок эскилиги жеткен. 1998-жылкы ал эми флюора аппараты жок. Манас районунда дагы ошол эле маселе, рентген аппараты дагы флюора аппараты жок болуп турат да. Буга жер үй сөз берген, буга жер үй акча бөлгөн, буга тендер өткөн. Азыр кече барсам, каким-то образом мамлекеттен томография, вот томография, любой операция болуп атканда сиз врачта билебиз. Таласка келип, Бишкекке келип туруп, очередке туруп, томографияга тартылган. А зачем, когда у нас вот жанагы азыр бизде кече вопрос болду, кумтөрдөн проблема отпайбы, национализация кылып. Биз эгерде ушинтип жүрө берсек, эртең жер үйдө казып кетет, биз дагы как Ысык-Көлдөй болуп, без ничего останемся. Шаардык кеңештин депутаттарынын суроо талаптарын уккан жогорку кеңештин депутаттары айтылган маселелер боюнча тиешелүү өкмөттүк уюмдар менен иш алып бара турганын билдиришти. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Улан Примовдун колдоосу жана Примов фондунун демөөрчүлүгү менен мугалим аттуу сынак өтүп, анын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланды. Агартуучуларды колдоп, окуучуларга билим алууга шыктандырган иш-чара жөнүндө кийинки сюжетте сөз болот. Жыл сайын мугалимдерге мугалим аттуу сынак өткөрүлүп келет. Максаты Кыргызстандын жаркын келечеги үчүн кам көргөн мугалимдердин усулдарын жогорулатып, окуучулардын жеткиликтүү билим алуусуна шарт түзүү. Күн түндө экинчи атайыны болуп, биздин келечегибизди тарбиялап аткан мугалимдерибизге башыбызды ийип, таазим этип, мындан ары дагы өзүбүздүн болгон күч-аракетибизди жумшай беребиз. Ушундай үмүттөн алган болсок, концептуалдык бүгүнкү демилгенин, мына ушундай демилгелердин болушу, конкреттүү ушул бүгүнкү демилгенин болушу мамлекеттин жүгүн көтөрүүгө жардам берген далалап аракет деп билишибиз керек. Мугалимдин кадырын көтөрүү болгон зор максат деп баалайт. Биз ушундай демилгелерди улуттук чоң кыймылга, долбоорго айландырууга аракет кылышыбыз керек. Эл өкүлү Улан Примовдун Алай, Чоң-Алай, Каракулжа райондорундагы социалдык көйгөйлөрдү гана эмес, билим берүү тармагына кошуп жаткан салымына жергиликтүүлөр ыраазы. Билим берүүгө көңүл бурулуп аткандыгы, ошол жерден окуучуларыбыздын алтын сертификат алып Кыргызстан биринчиси болуп аткандыгы, демек биздин урматтуу райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилери, директорлор силердин колуңуздарда алтындар жатат. Ошол алтындарды казсак, биздин өлкөбүз үчүн эң чоң байлык ошол биздин окуучуларыбыз, келечегибиз, эртеңки Кыргызстаныбыз, бүгүнкү биздин окуучуларыбыз. Мугалим долбоору алгач бир райондун деңгээлинде уюштурулган. Азыр болсо 3 районго кеңейген. Алдыда эл өкүлү мугалим долбоорун бүткүл республикалык масштабта уюштурууну көздөөдө.
Окуялардын өнүгүшүнө жана жогорку кеңеш кабыл алган чечимдердин аткарылышына көз салып, кийинки чыгарылыштарда айтып бермекчибиз. Бүгүн сиздерге үлгүрүп жеткирген жаңылыктарына ушулар болду. Парламент кабарлары менен кененирээк кеңеш KG сайтынан жана социал медиадагы каналдарыбыздан таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.